Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эволюция теориясынын илимий система катары таанылышы, Чарльз Дарвиндин эволюциялык окуусу. Балдар, сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Чарльз Дарвиндин окуусу кандай шартта пайда болгон? Дарвинизмдин пайда болушуна кандай социалдык, экономиялык жана илимий шарттар түрткү болгон? Жаңы пародалардын жана сорттордун алынышында колдонулган ыкманын негизги себеби эмнеде? Жаныбар пародаларын жана өсүмдүк сортторунун көп түрдүүлүктү кантип түшүндүрсө болот? Алгач балдар өткөн сабакты кайталайлык. Биринчи суроо. Биринчи эволюциялык теориянын автору А. Аристотель, грек философу, эске салсак. Б. Карл Линней, швед натуралисти. Мүмкүн болсо, англиялык илимпоз Чарльз Дарвиндир. Же француз окумуштуусу Г. Жан Батист Ламарктыр. Же болбосо бул Д. Жорж Кювьедир балдар. Ой жүгүртүп көргүлөчү. Туура жообун аныктайбыз. Эң алгач балдар биринчи эволюциялык теориянын автору албетте бул Г. Жан Батист Ламарк болгон, балдар? Туура тапсаңар, азаматсыңар. Экинчи суроо. Кайсы илимпоз организмдерде спецификалык адаптациялардын пайда болушун мындайча түшүндүргөн? Түрлөр өзгөрүлбөйт, жана аларды Кудай кандай жаратса, ошондой боюнча калат деген. Бул мүмкүн А. Теофрастыр, мүмкүн Б. Аристотель, мүмкүн жок В. Карл Линней, же Г. Жан Батист Ламарк. Кандай деп ойлоносуңар? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Түрлөр өзгөрүлбөйт деген. Жана аларды Кудай кандай жаратса, ошондой боюнча калат деп кайсыл философ, мүмкүн илимпоз? Ким айтты экен балдар гана? Эми туура жообун угабыз. Туура жообу В балдар. Бул Карл Линней. Албетте Карл Линней ушундай ойдо болчу. Үчүнчү суроо. Биология деген термин кимге таандык экен? А. Теофрастка, Б. Аристотельге, мүмкүн В. Карл Линнейге, же Г. Жан Батист Ламарк. Бул терминди биринчи алгач болуп киргизген. Биология деген термин кимге таандык? Албетте балдар, туура жообу Г. Жан Батист Ламарк. Азаматсыңар. Төртүнчү суроо. Ламарктын ою боюнча эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчү бул А. Организмдердин прогресске ички умтулуусу, же Б. Табигый тандоо, В. Өзгөргүчтүк, же Г. Тукум кугуштук. Туура жообу. Туура жообу албетте бул А. Балдар. Себеби Ламарктын ою боюнча эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчү бул организмдердин прогресске ички умтулуусу деген. Азаматсыңар. Анда балдар жаңы темага көңүл бурайлык. Эволюция теориясын карап көрөлү. Эволюция теориясы бул биологиялык илимдин өз алдынча тармагы. Ошону менен бирге ал табиаттануу, социалдык илимдер жана философия менен чектешет. Эволюция биология илиминин ар түрдүү багыттарына таянып, мисалга алсак палеонтология, морфология, эмбриология,
генетика, экология жана башка багыттарга таянып алар практикалык мааниси бар илимдер менен байланышкан болуп, жалпы илимдин жана биологиянын философиялык проблемаларын негизин чечүүгө таянат. Тиричиликтин негизги формаларынын уюштурулушу, мисалга алсак, организмдик, түрдүк же биоценоздук балдар, анын биология илиминин түрдүү тармактары менен эволюция теориясы тыгыз байланышта болушунда. Жогоруда аталган формалар, мисалга организмдик, түрдүк, биоценоздук, ички таттал структурадан тийиштүү илим тармактары аркылуу чечилүүдө. Миллиондогон жылдарга созулган тирүү жаратылыштын эволюциясы көптөгөн техникалык суроолорду чечүүдө өзүн жолун тапкан бионика балдар. Бионика деген илим биологиядан балдар био жана техника деген эки сөздөн турган илимне байланыштуу болгон. Эволюция учурунда пайда болгон организмдердин шартка ыңгайлануу касиети оптималдык техникалык системаны курууда, жаңы материалдарды алууда жана башкаларды колдонот. Мисалы, көптөгөн архитектуралык курулуштардын конструкциясы, өсүмдүктөрдүн кээ бир касиеттерин алынган, самолет менен пароходдордун кээ бир тетиктери балыктын органдарынын түзүлүшүнөн, сууда сүзүүчү сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын органдарынан түзүлүшүнүн негизинде курулган. Эволюция процессин изилдөөчү бөлгөлөргө айкын түрдүн филогенездик балар өрүшүн аныктоочу илимдин көптөгөн багыттары кирет. Мисалга алсак, эволюциялык морфология жана физиология, генетика, экология, палеонтология жана башкалар. Генетика менен экология эволюциялык процесстин негизги бөлгөлөрүн, өзгөргүчтүктөрдүн түрлөрүн, популяция процессиндеги сандардын өзгөрүшүн жана организм менен ыңгайлашуунун же болбосо башкача айтканда адаптациянын ортосундагы карама каршылык процесстердин катнашын изилдейт. Эволюциянын жалпы мыйзам ченемдүүлүгүн изилдөөдө анын багыты, бирдей темте эместиги балдар өрүшүнүн туюкка такалышы, анын кырылып жок болушу жөнүндөгү материалдарды башка илим балдар палеонтология деген илими баяндайт. Жогоруда аталган илимдер тирүү эволюция материясын изилдөөдө бириккен жалпы эволюциялык биологияны түзөт. Эми болсо балдар, Чарльз Дарвиндин эволюциялык окуусуна көңүл бурайлык. Дарвинизмдин келип чыгышын тарыхый шарттарын карап көрөлүк. Чарльз Дарвин, билебиз, англиялык окумуштуу илимпоз, иштеп чыккан илимий теориясы табиаттанууда революциялык көңтөрүштү жасады. Чарльз Дарвиндин эволюциялык окуусуна 150 жылдан ашты балдар. Ошондон бери анын окуусу азыркы табиат жөнүндөгү илимдердин жаңы токтолуктар жана алууда. Эми болсо Жан Батист Ламартын эволюциялык окуусун карап көрсөк, анын окуусу пайда болушуна 50 жыл болуптур. Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясын иштеп чыгышына эмне түрткү болду анда? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Балдар, себеби да бар. Себеп бул Чарльз Дарвиндин окуусунун пайда болушуна коомдук экономикалык жагдайлар түрткү болгон. 19-кылымдын биринчи жарымында Батыш Европа өлкөлөрүндө, айрыкча Англияда капитализм аябай өрчүгөн. Ал илимдин, өнөр жайдын, техниканын өрчүнө түрткү берди. Өндүрүштүн сырьёгу, өнүгүп жаткан чоң шаардардын калкынын тамак ашка болгон талабы селекциянын өрчүшүнө көмөкчү болгон. Селекционерлер тандоо аркылуу жана аргындашуу жолу менен уйдун, койдун, жылкынын балдар, үй куштарынын жаңы породаларын жана өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун чыгарышкан. Үй жаныбарларынын породалары жана маданий өсүмдүктөрдүн сорттору өзгөргүчтүү келерин жана аларды адам чыгарарын малчылар менен өсүмдүк өстүрүүчүлөрдүн практикасы ишкердүү далилдеген. Дарвинизмдин пайда болушуна алып келген экинчи бир жагдай бул табигый илимдердин жетишкендиктери. Окумуштуулардын эмгектеринин негизинде зоология жана ботаникада чоң жетишкендиктер болуп, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн жаңы класстары аныкталып, жазылып такталды.
Мисалга алсак балдар, мыкты ийгиликтерге геология илими жетишти. Атактуу англиялык окумуштуу геолог Чарльз Лайель биздин планетанын геологиялык түзүлүшү табигый процесстердин таасири астында дайыма өзгөрүлүп турат деген өзүнүн теориясын жараткан. Геологиялык күчтөрдүн өткөн учурдагы жана азыркы мезгилде тийгизген таасири бул теориянын негизи катарында болуп эсептелет. Чарльз Лайельдин ой жүгүртүүсү жана окуусу Чарльз Дарвиндин эволюциялык көз карашынын негизделишине эң чоң роль ойногон. Кийинки окумушту бул Жошкеве палеонтологияны жаратып, геохронология негиз салган. Салыштырма морфология менен анатомия маалыматтары, мисалы алсак Гетте, Сент Илердин изилдөөлөрү умурткаларды, жаныбарлардын бирдей планда түзүлүшүн күбөлөндүргөн. Скелеттин, булчуң, тамыр нерв системаларынын окшоштугу. Карл Бер өзүнүн салыштырма эмбриология илиминде хордалуу жаныбарлардын бир тектүүлүгү жөнүндө ой жүгүртүп, түйүлдүктүн өтүшүнүн эң алгачкы стадиялары бири-бирине ажыратылгыс окшоштукта деген. Бул дагы ачылыш чоң салым берген, Чарльз Дарвинге билебиз. Чарльз Дарвин окуусунан 15 жыл мурда Карл Рулье деген зоолог балдар бир түр экинчисин сүрүп чыгарат жана аймагы үчүн күрөштүн натыйжасында алардын көпчүлүгү өлүп жок болот деген фактыларды белгилеген. Өсүмдүк менен жаныбарлардын казып алынган калдыктарын изилдөөнүн негизинде жөнөкөй түзүлүштүү формалардын татаал түзүлүшкө өткөнү аныкталган. Мына ушул ачылыштардын бардыгы органикалык дүйнөнүн өзгөрбөстүгү жөнүндө окууну төгүндөп, илимий далилдөөчү түшүнүктөрдү талап кылган органикалык дүйнө эволюциялык жол менен өрчүшүн көрсөткөн. Чарльз Дарвиндин акылман ойлоруна жогоруда белгиленгендей аябагандай көп топтолгон материалдардын корутунду чыгарылып, анын эволюциялык идеясы бизге тартууланган. Илимдин жетишкендиктери жаныбардын жана породалары жана өсүмдүктүн жаңы сортун чыгаруу, балдар же башка жактан түрлөрдүн келип чыгышы жөнүндөгү окуунун пайда болушуна негиз түзгөн. Жогоруда аталган фактыларды белгилүү бир идеяга топтоп, туура негизделген системаны түзгөн жана ишенимдүү далилдерди келтирген гениалдуу акыл керек эле. Мындай акыл, мындай окумуштуу Чарльз Дарвин болгон балдар. Анда эмесе балдар Чарльз Дарвиндин өмүр баяны жана илимий эмгектерин изилдеп көрөлүк. Чарльз Дарвин 1809 жылы 12 февралда Англияда Шрусбери шаарчасында врачтын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Жаш кезинен эле ал табият менен тыгыз байланышта болуп, өсүмдүк менен жаныбарларга байкоо жүргүзүп, алардын табигый жашоосуна көңүл бурган. Анын терең байкоочулугу өтө берилгендик менен чогулган материалдарды системага салып коллекция чогултушу Чарльз Дарвинге тийиштүү табигый касиети болчу. Мына ушул касиеттери ага табият таануу илиминин терең изделишин, жалпы биологиялык концепциянын аныкталышын масштабы боюнча өзүнө тең келбеген 19-кылымдын экинчи жарымына туш келген өзгөчөлүктү аныктаган. Орто мектепти бүткөндөн кийин Чарльз Дарвин Эдинбург университетинин медицина факультетине кирет. Кийин атасынын өтүнүчү боюнча Дарвин Кембридж университетинин дин факультетине которулат. Кембридж университетинде окуп жүргөндө эле ал атактуу окумуштуулар геолог Седжвик, ботаник Генсло жана башкалар менен тыгыз байланышта болгон. Алардын сабагын угуп, экскурсияларына катышкан. Алар Чарльз Дарвиндин табигый жөндөмдүүлүгүн өөрчүтүп, ага талаш шартында изилдөө ыкмаларын үйрөтүүгө шарт түзүшкөн. Чарльз Дарвиндин өмүрүндөгү эстен кеткис бир учул ал 5 жылга созулган Бигл корабли менен дүйнөлүк саякаты. Бул саякат менин турмушумдагы эң негизги окуя. Ал менин бүт кийинки иш аракеттеримди аныктады деп өзү жазган балдар Чарльз Дарвин. Саякаттын башында Дарвин түр, туруктуу, ал өзгөрбөйт деген тарапты жактаса,
саякаттан келгенден кийин ал бул ойдун чындыгына шектенген. Саякат учурунда Дарвин көптөгөн чыныгы далилденген материалдарды топтоп, алардын корутуусунун натыйжасында өзгөргүчтүктүн тез жүрүшүн белгилеген. Ушул фактыларды карап чыгайлык балдар. Биринчи топтогу фактылар бул тукуму курут болгон жана бүгүнкү жашап жаткан жаныбарлардын тарыхый байланышы буга далил болгон. Түштүк Америкада геологиялык катмалардан табылган илендилер скелети менен азыркы убакытта жашап турган түрдүн скелетин укмуштагыдай окшоштугун. Изилденген түрлөрдүн скелетинин өлчөмүнүн айырмасы өтө жарандуу болгон. Булардан тышкары бир топ казып алынган формалар, бир мезгилдин ичинде эле бир топ азыркы жашап жаткан отряддардын касиеттерин, бирдиктүүлүгү, алардын тууганчылыгын, же болбосо бири-бирине биологиялык жактан жакынчылыгын көрсөтүү түнкү тегинин бирдейлигин белгилейт. Ал эми болсо экинчи топтогу Дарвин белгилеген фактылар түрдүн туруктуулугун жокко чыгаруу концепциясы жана жаныбарлардын географиялык жайгашуунун мыйзам ченемдүүлүгү. Америка материктеринин фаунасын салыштырганда, алардын түрлөрүнүн ортосунда олуттуу формалардын бардыгы белгиленген. Түштүк Америкада чоң куштардан илендилер, кумурскачылар, тапирлер жана башкалар балдар ушул материкке ылайыкталган жаныбарлар жашаса, Түндүк Америкада таптакыр башка түрлөр кездешет. Дарвиндин ою боюнча түрлөрдүн мындай фауналык курамы географиялык тускоолдорго байланыштуу деген. Ал эми болсо эволюциялык идеянын пайдасы пөлүндөрү катарында үчүнчү топтогу фактылар. Дарвиндин Галапагос архипелагын изилдөөдө чогулткан материалдары. Бул аралда көптөгөн эндемикалык түрлөр, ташбакалар, кескелдиктер, үкүлөр жана башка жаныбарлар кездешкен. Материкке тийиштүү окшоштук формалары болгону менен, анда жашаган түрлөр олуттуу касиети менен айырмаланышкан. Аралчада жашаган жаныбар топтордун айырмачылыгы айрыкча мукур чымчыктардын ортосунда алардын тумшугунун формасынын жана көлүмүнүн акырындык менен айырмаланышы өзгөчтү белгилеген. Эми болсо балдар, биз Чарльз Дарвиндин илимий эмгектерине көңүл бурайлык. Түрдүн келип чыгышы деген эмгектин жаралышы жана Дарвиндин башка илимий эмгектери балдар. Дүйнөлүк саякаттан кайра өлкөсүнө келгенден кийин Дарвин нечен жылдар боюнча чогултулган материалдарды топтоп, аныктап чыгып, эволюциялык идеянын негизделишинин керектүү экендигине аябай ынанган. Дарвин өзүнүн эволюциялык окуусун чогултулган материалдардын көптөгөн адабияттык маалыматтардын негизинде жана көп жылдык тажрыйбалык селекциялык иштерди корутундулоонун негизинде пайда кылган жана жараткан. Дарвиндин келечеги эволюциялык окуусу биринчи очерк катарында 1842 жылы жазылган. Автордун бул очеркинде белгилеп кетчү нерсе, ал ошондой эле келечектеги түрдүн келип чыгышы деген китебин негизги бөлүктөрү кыска жана так айтылып, очерк 2 бөлүктөн турган. Биринчи бөлүгү тандоо, экинчи бөлүгү эволюцияны далилдөө болгон. Дарвин 1844 жылы жазылган экинчи очеркинде негизги көңүлдүү жасалма тандоого бөлүп, ачык форма катарында эволюциялык окуунун негизинде баяндама берип, табигый тандоо жөнүндө толук түшүнүп берген. 1859 жылы табигый тандоо менен түрлөрдүн келип чыгышы деген Дарвиндин китеби жарыкка чыгат. 1250 нускадан турган бул китеп бир күндүн ичинде эле сатылып кеткен. Дарвиндин тирүү кезинде аны ушул негизги эмгектери 6 жолу автордун толтоосу менен басылып жарык көргөн. 1868 жылы Чарльз Дарвин экинчи негизги эмгеги катары үй жаныбарларын жана маданий өсүмдүктөрдүн өзгөчтүгү деген китеби жарык көрөт. Дарвиндин бул эмгегинде көптөгөн кошумча материалдар менен эволюциялык идеяны далилдеген. 1871 жылды Дарвиндин 3-фундаменталык эмгеги адамдын пайда болушу жана жыныстык